Саламатсыңарбы балдар? Мекен таануу сабагын баштайбыз. Биздин бүгүнкү тема менин досторум. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты көп улуттуу өлкөбүздө достуктун зарылдыгын түшүнөбүз. Башка улуттагы адамдарга карата сыйлоо сезимин өнүктүрөбүз. Мамиле түзүү маданиятын өстүрөбүз. Балдар, сабагыбызды баштап жатып мен силерге жагымдуу маанай каалагым келди. Жаркыраган балдарым, жайнап күлсүн кабагың, ден соолукта болгула, жакшы окуп сабагың. Балдар, келгиле эстейбиз. Өткөн сабакта биз кайсы теманы өттүк эле? Туура, тазалык жана тыкандык. Бизге кимдер конокко келген? Туура балдар. Тазалык хандыгынан майдадыр, кир дүйнөдөн ыплас хандыгы келген. Эми балдар айткылачы, силер кайсы хандыкты тандадыңар? Азаматсыңар. Тазалык хандыгын, майдадыр хандыгын тандапсыңар. Анткени тазалык ден соолуктун байлыгы, ден соолуктун ачкычы болот. Туура түшүнгөнсүңөр. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Күнөстүү Кыргызстанда ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Кыргыз эли байыркы замандан бери башка улуттар менен аралаш жашап келген. Кыргызстанда кыргыздар, орустар, өзбектер, уйгурлар, дуңгандар, казактар, тажиктер, азербайжандар, татарлар жашап келген. Балдар, силер билесиңерби, канча улуттун өкүлдөрү бар? Азаматсыңар балдар. Кыргызстанда 120 улуттун өкүлдөрү бар. Азаматсыңар балдар. Келгиле анда. Чарчадыңарбы? Көнүгүү жасайбыз денебизге. Дене бойлор түзөлсүн, колду алга суналы, машыгышсын манжалар, жумуп кайра ачалы. 1-2-3, 1-2-3. Көнүгүүнү бүтүрдүк, колду төмөн түшүрдүк. Мындан биздин манжалар чыңалаарын түшүндүк. 1-2-3, 1-2-3. Эс алдыңарбы балдар? Анда эмесе көңүл бөлүп карагылачы балдар. Бизге бүгүн меймандар келди. Алыскы өлкөлөрдөн келген меймандарга биз достуктун эрежесин айтып береличи. Баарыбыз чогуу. Ар дайым жылмайып жүр. Досуңдун сөзүн ук. Башкаларга жага турган нерсени сүйлө. Кандай мамиле күтөсүң? Башкаларга так ошондой мамиле жаса. Бул достуктун эрежеси экен балдар. Биз меймандарга ыраазычылык билдирүү менен жакшы сөздөрдү каалап коелу, балдар. Достору менен жолдошторун барктай билип, аларга ар дайым жакшы мамиле жасаган адамгерчиликтин бийик чебин тургузган болот. Балдар, бүгүнкү сабак жактыбы силерге? Азаматсыңар, силер да мага бүгүн жактыңар. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, башка элдердин маданиятын, салтын сыйлоо керек. Бирок өз элибиздин салтын сактай билүү, сүйө билүү керек экендигин мен силерге эскерте кетмекчимин. Бүгүнкү сабак максатыбызга жетти деп ойлойм. Үй тапшырма. Достук жөнүндө ыр жаттап келесиңер балдар. Саламатта калгыла балдар.